Салам достор, сабагыбызга баштадык. Бүгүнкү сабагыбыз фа'ала бабы деп аталат. Башка аты муфа'ала бабы. Бул дагы ошол сүласи мазид баптардан мазиси 3 харфтүү болчу. Мазисине 1 харф кошуп, кошулгандан кийинки мазиси 4 харфке чыккан, 4 харфтүү болуп калган фиалдерден бириси жана көп колдонулган баптардан бири. Бабы фа'ала. Fa'ala babı eken temamız. Başka adı müfa'ala babı. Veznuhu bul babtın vezni fa'ala yufa'ilu müfa'aleten ve fi'alen. Başka bablardan ayırmalanıp bul babta 3 mastar bolot eken. Müfa'aleten, fi'alen degen. Veznuhu bul babka bizim misalimiz qatele, yuqatilu, muqateleten ve qitalen eken. Хорошо. Alametuhu bul müfa'ale babının alameti belgisi en yekune mazihi ala erba'ati ahrufin 4 harfli boluş gereken mazisi biziyadetil elifi beynel fa'i vel ayni. Fail jana aynel fiillerinin ortasına bir elif harfin ziyade kılığı menen mazisi 4 harfli bir fiil boluş gerek eken. Düşündük. Binauhu bul baptın binası. Binadan murun alameti görüp alalı. Fa'ala qatala bolçu. Sülasi hale. Fail jana ayındın ortasına elif ziyade kıldık. Ziyade harf. Bul yerde da kaf menen ta. Kaf fail fiili, ta ayn fiili olçu. Ökösünün ortasına bir elif ziyade kıldık. Bul faale oldu. Bul bolsa qatele bolup kaldı. Binauhu bul baptın binası müfaale babının binası emne üçün lil müşaraketi beynel isneyni iki kişinin ortasında müşareket ortakdoşluk bolup atkarı üçün. İki taraftan teң birday atkarı, ortakdoşluk boluu üçün. Misalı qatala Zeydun Amran. Qatala öldürdü. Öldürgөнгө hareket kıldı. Öldürgөнгө hareket kıldı. Zeydun Zeyd, Amran Amr'dı. Zeyd Amr'dı öldürgөнгө hareket kıldı. Bul yerde fail jumuştu atkarıp atkan misalı öldürүү fiilin Zeyd. Tamam, түшүнүктүү. Бирок Амр жөн эле өлүп калбай, ошол эле учурда Зейдке эме кылып атат, каршылык берип, мисалы өлтүрүп деп, же болбосо Амр деле Зейдти өлтүргөнгө аракет кылып жатат. Бинасы мушарекет дедикпи? Эки киши жактан ортоктоштук, экөө тең фиилди аткарууда орток бул жерде. Фаил өлтүрөйүнө аракет кылып атат. Меф'улу бих дагы жөн эле өлүп калбай, бул дагы ошол өзүн коргогонго же болбосо фаилди өлтүргөнгө аракет кылып жатат. Мисалы жихад деген келиме ушул баптан колдонулат. Анткени сен согушуп мисалы аракет кыласың, алар сен согушайын деп аткан тарап деле өзүн коргоп, кайра же болбосо сени өлтүрөйүн деп аракет кылып атпайбы мисалы. Ошол мушарекет. Вакади якуну лил вахиди ге учурларда бирок бул муфаала бабынын бинасы деле вахид үчүн жалгыз үчүн болот экен, эч кандай ортоктоштугу жок эле. Фиил мисалы ушул баптан колдонулат. Бир эле фиил геде мисалы мушарекет эки киши арасында мушарекет үчүн колдонулса, мына мисалде болгон сыяктуу кээ бир учурда ошол эле фиил мушарекети жок эле жөн гана вахид үчүн бир эле киши үчүн болуп колдонулуп калышы мүмкүн экен. Мисалы qatelehumullahu бул аят кериме. Qatele öldürdü hum alарды Allahu Teala. Demek bunun müşareket müfaale babının müşareket üçün ele bolboy vahid üçün ele bolup kalgandыгына misal kılıp dagы misal en güçlü misal dep ayet kerimeni misal kılıp beriptir. Demek antkeni din düşmanlar olsun, же болбосо kafirler olsun, bulardın Allah'a karşı gelip же Allah'ты мындай ayet kerimedegi misалы müşareket болуп, binası ортоктоштук болуп, кайра атака кылып же болбосо өлтүрөйүн деген нерсеси мүмкүн эмес. Демек, бир эле фиил ушул бапта мисалы müşareket üçün болуп калса мүмкүн экен. Гейде
өтө мындай чаанда вахид үчүн деле келип калышы мүмкүн экен, бирок көпчүлүк учурда мушаракат үчүн болот, ортоктоштук үчүн. Мушаракат деген деле мисалы ушул баптан мастар. Шарака деген орток болду болсо, орток кошту болсо, мушаракат уже эки тараптын бири-бирине орток кошу сыяктуу бир маани чыгып калат. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.